Ассаламу алейкум достор, қандай тұрасыздар? Бүгін мен үшін абдан соңғы күн болды. Абдан соңғы күн болды. Мындай қарастар, қырғыздың колориті. Эрмекинес ушундай футболкаларды алып келиптир, соны футболкаларды 3-4 алып келип, кийинип алып сүйүнүп атам да. Достор, бүгүн Эрмекинес бильярдный клуб ачып, топташтып. Ошол жака бардык, ачылышына катыштык. Мекендештер менен кезиктик, жеңүүчүлөрдү куттуктадык. Абдан сонун күн болду. Ана мен абдан сүйүнгөнүмө достор мондай болуп атат да. Чыңгыз Айтматовдун 12 китебин алдым да. Бул деген дүйнө жүзүн дөңгөрөткөн биздин жазуучубуз Чыңгыз Айтматов агабыз, атабыз деп койсок болот. Мен бир жолу мондай китебин алып абдан сүйүнгөм. Бул китепти мага билесиздерби ким алып келип берген? Грин карт утуп Америкага келген бир мекендешим алып келип берип, мен абдан сүйүнткөм да. Көп эле мекендештер айта берет да, эмне алып келип берели Алмаз байке деп. Мен эчтеке кереги жок дейм анан. Ошол бир мекендешим алып келип бергенде абдан сүйүнүп, окуп 2-3 сыйра. Достор, анан могу китепти алып, ана үйгө сүйүнүп алып келип атпаймынбы? Анан жана видео тартып койгом, бир мекендешим жазыптыр, ушул китептерди Салимушкага обязательно окуп бер. Салимушка билимдүү болсун, кийин Кудай буйрса чыккан мэри болот, сенатор болот депчи. Абдан сонун. Анан көптөгөн мекендештер сурай берет да, Алмаз байке, силер саатты жакшы көрөсүңөр деп. О, действительно мен хоббимдин саат да. Сааттарды абдан чогултам. Могу сааттардын көбүн мен тете Агаяда жашап жүргөндө 5-6 жыл мурун алгам. Салима кызымдын бир классташ кызы бар болчу, ошонун атасы саатка аябай кызыкчу да, американец. Ошондон көбүн алгам. Достор, өткөндө да Ильяс эниме да бирөөнү подарить этип, Бактияр эниме подарить этип, бүгүн бир саатты ала баргам атайынчы. Мондай Картер деген саатты алып барып, бильярд боюнча турнирде 1-чи место алган энибизге билет катары берип койдук да. Ичимен абдан сүйүнүп калдым достор. Анан Кудай буйрса, өткөндө билесиздерби, эме болгон. Мен деген августта коллективди жинайын деп ойлогом. Бирок болбой калган. Сентябрдын 7-синде коллективди кайра чогултайын десем, анда болбой калды. Биздин компаниядагы жигиттер Алмаз байке, биз иштешибиз керек, кийинчерээк дегенден, анан Кудай буйрса могу январдын 5-инде, 10-унда бир новогодний вечер деп коебузбу, ушундай организовать этиш керек болуп атат. Ламираж дейби, ушундай банкетный зал ачышыптыр биздин мекендештер. Ошол жака сүйлөшүп, бир 5-инде, 10-унда же 8-инде даярдап, аяка чоң бодомал союп, мен дагы Бактияр эне менен иштейм да, компаниянын баары ошол Бактияр эне менен кеңешип, ырчыларды чакырып, Эрлан Андашев энебизди чакырып, ырдап берди деп, Ильяс Кудуретов энебизди чакырып, сонун кылып оюндарды уюштуруп, анан ошол оюн болгондо мен дагы айтып жүрөм көптөн бери, муяктан бир 3 саатты тандап, а может Rolex же Cartier, анан же болбосо AP деген сааттан бир-бирден алып алып, анан белек катары беребиз да. Эми коллекция кичине азайса эчтеке эмес, эгер жакшылыкка кетсе да, жакшылыкка кетсе. Ошон үчүн ушул сааттар, коллекция. Мен кээ бирде жумушка барганда ар кайсысын тагынып алам, көбүнчө могу саатты тагынам да. Rolex тагынам. Достор, ошондой. Жакшы күндөр көп болсун. Мекендештерибиз өнүгүп атат, өсүп атат. Улам бир бизнес ачып атат. Эрмекинебиз бир жолу кинотеатр ачкан, Кыргыз кино деп. Ошол Кыргыз киного барсаңыздар, ушунда сонун китептер бар экен, сонун футболкалар бар экен. Бильярд ойносоңуздар болот. Өткөндө дагы мен сулуулук салону ачылды деп видео тартып сиздерге тартуулап бердим. Абдан көп, мага дагы көптөгөн мекендештер чалып атат. Алмаз байкеге дагы бир стол ачтык, тракоңдогон шап ачтык деп бара албай атам да, убакыт жок. Ошон үчүн бири-бирибизди колдошубуз керек. Баарыңыздарга ийгилик, аманчылык. Чарчадык бүгүн. Мен көп кыймылдап койдумбу, аябай чарчап калдык. Эртең кайра жумушка барабыз. Көптөгөн балдарды кайра жумушка чыгарабыз. Дагы биздин компанияга келип атат жигиттер. Көптөгөн мекендештер трактарын бизге кошуп атат. Көптөгөн мекендештер бизге чалып атат, инвестор бололу, компанияларга трак кошолу деп атат. Достор, сиздерге абдан чоң рахмат. Трак кошуңуздар, чын жүрөктөн иштетип беребиз. Кээ бир адамдар айта берет, анан трак жумушу болбой калды, тигиндей, мындай деп. Алар өзлөрүнүн колунан келбейт антип иштеткенчи, колунан келбейт. Биз иштетип жатабыз, иштете беребиз да.
Ошон үчүн ким ишенсе чалыңыздар. Мен дагы видеолор чыгарып атам. Жакшынакай трактор бар. Сонун айдоочулар келип атат. Өсүп атабыз, өнүгүп атабыз. Азыр где-то 115 болуп калдык, Кудай буйруса. Анан астыда жакшынакай күндөр бар. Баарыңыздарга ийгилик, аманчылык, барчылык, токчулук ошондой иштер. Кийинки эфирден жолукча сак саламатта болуңуздар.